Ассаламу алейкум, ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 30 январы. Биз азыр Куршап айылында сатыла турган 2 атты тартканы келдик. Бул ат Кыргызстанга өзгөчө белгилүү аламан улактарда көптөгөн соорундарды утуп жүргөн аттар. Биринчи мынол көкчөдөн баштайлы. Бул жашы канча таксыр? Жазга жети. Жазга жети асый. Муну канча жылдан бери багасыз? Быштысынан бери өзүңүз таптап жүрөсүз. Кол бала. Кол бала. Өзүнүн айылына. Муну достор, белгилүү Кыргызстанга белгилүү улакчы Жодар Палбан дегенди уксаңыздар керек. Ошол Жодар Палбан улактарга, аламан улактарга чабып жүргөн ат. Мынаке аттын тулку боюн өзүңүздөр көрүңүздөр. Бою канча метр чыгат? Боюн тартпаганбыз вообще. Боюн тартып көрө элексиздер. Боюн тарткан эмеспиз. Примерно канча чыгышы мүмкүн таксыр? 1.70 чыккыдай, а? 1.70 чыкпайт, 1.50, 1.50, 1.60-тын наrak берага. 1.60 наrak. Бул кандай сорундарды утуп жүргөн? Эң күчтүү сорундарын атап бериңизчи. Бул машинадан 5-6 тонн уткан өзү. Охо, машинадан 5-6 тонну. Машинадан 5-6 тонн утту. Ошо 6 жылдын ичинде. 6 жылдын ичинде 5-6 машина утту. 6 жылдан бери ошо Жодар чабат. Жодар Палбан чабат Куршаптагы. 2 утту. Охо, 2-3 төө. 2-3 төө утту. Алтын кур. Я. Алтын курдагы утканбы? Тайларды утуп жүргөн. Тайларды көп. Эсеби жетпейт эле тайлардын көп тайлары. Акча, койлор. Жодар ар жума улак болсо, ар жума чабат эле буну. Таптаган сиз, чапкан Жодар Палбан. Азыр деле чабат. Азыр деле чабат. Мына быйылкы жылдын эсебинен канча жолу улакка катышты? Быйылкы жылдын эсебинен быйыл аз катышты ошо. 4-5 жолу эле катышты. Мына 2021 январь ичи 4-5 жолу. Охо. Дерлик ар апта сайын эле болуп атыптыр да улак, а? Мына акыркы уткандары нелерди утту мисалы? Сорундан. Неме кече Куршапта чоң улак болгондо тайды. Тайды? Бир мара кылдык. Мына ол тайды утту, а? Мынаке достор. Ушул тайды утуптур. Жодар Палбан утту. Рамазан Палбан. Рамазан Палбан? Муну башкалар дагы минеби Жодар Палбандан башкалар? Рамазан Палбан менет. Эки Палбан менет да. Эки Палбан. Рамазан Палбан менен ошо Жодар Палбан менет. Жодар Палбан менен Рамазан Палбан минип жүргөн ат экен. Достор, мына азыр алдын төшүн тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр сын көз карашыңыздар менен байкаңыздар. Төштөрү жакшы, чоң, мындай булчуңдуу экен, а? Топко кириши кандай? Демек, бул ат машиналарды утуп, төөлөрдү утуп жүргөндө караганда топко кириши, обороту жакшы турбайбы, Повороттор, тормоздары жакшыбы? Калың топко жакшы кирет. Калың топко жакшы кирет. Мына айдап көрүңүзчү бери. Мынаке урматтуу достор, ат аябай сонун ат экен. Күчтүү ат экен. Топко кириши жакшы, чуркашы жакшы дейт. Ордунан оборот алышы дагы жакшы дейт. Тормоздары, повороттору жакшы дейт. Азыр бир аздан кийин муну бастырып, чаптырып көрөбүз. Bir oyun çabılganda. Bir oyun çabılgan 5-5'ke. Ortaga Kazanga polnu үйрөнгөн. Kazanga үйрөнгөн, bir günde үйрөнгөн. Ortaga jekeme-jekege ham үйрөнгөн. Jekeme-jekege үйрөнгөн. Өзүңүз үйрөткөнсүз буларды? Жок, ошо Жодар Палбан. Жодар Палбан. Ошто bir gün. Bir oyun çapкан. Бул убакта жүргөндөн көрө турган болсоңор, YouTube'да бар бул жерде бар деп айтып коём. YouTube'га тартылган булар улактары. Именно ошол улагын көрөбүз десеңиздер, урматтуу достор, YouTube'га кирип, улактарды көрсөңүздөр, ошол улактардын арасында ушул ат дагы бар. Мына аркасын дагы тартып көрсөтөлү.
Жазга жетасы болот, Мындай бир айлантыңыз эле. Мынакей достор. Белгилүү, Кыргызстанга белгилүү улакчы Жоодар Палбан дегенде уксаңыздар керек. Ошол палбан улактарга чаап, аламан улактардан белгилүү соорундарды утуп жүргөн. 5-6 машина, 2 төө дейт. Я, мына артынан соорусун тартып көрсөтөбүз. Соорулар дагы жакшы чоң. Үстүнөн дагы тартып көрсөтөбүз. Мына үстүнөн дагы байкаңыздар, аттын үстү. Жоошпу? Ден соолугу кандай? Жакшыбы ден соолугу? Ден соолугуна гарантия. Жегендери кандай? Күнүнө 1 пресс турат өзү. Өзү 1 пресс турат күнүнө. Мынакей туугандар, номерин экранга, комментарийге, описанияга жазып калтырабыз. Эгер жакса чалып сурайсыздар, азыр эми эң кызыгы ушул аттын баасын сурайбыз. Баасы канча болду экен деп күтүп атсаңыздар, баасын сурайбыз. Баасы канча таксыр эми келиңизчи. Айтыңызчы, элдер баары сурап атышат баасын. 5-6 машина утуп жүрсө, 2 төө утса, тайларды утуп жүрсө, белгилүү улакчы минип жүрсө, Жоодар Палбан. Баасын быштыңыздарбы? Канча деп атасыздар баасын? Баасын кичилекпиз. Азыр көрүүчүлөргө кызык болуп атат да, канча болду экен депчи. Канча миң доллар же болбосом канча миң сом же келишим баадабы? Келишим баада. Келишим баада. Демек, телефон аркылуу сүйлөшүп баалашасыздар, баасын айтпады, баасы келишим баада дейт. Эгер жакса, төмөндөгү номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Номериңизди бир айтып коюңузчу. 0555 555 менен 23 82 13. Мынакей достор, көкчө аттын. Мындай бастырып көрчү, ары бери буруу, поворотторун көрүңүздөр. Баскандарын байкаңыздар, мынакей. Мына ушул атты белгилүү Жоодар Палбан минип жүргөн. Ана. Охо. Мынакей. Я. Üstünde жакшы отурбаса түшүп калса керек, Жакшы чуркайт экен, күлүк ат экен. Үстүндөгү адам бекем отурбаса түшүп, суюлуп түшүп калчудай. Бул Кыргызстандагы чоң улактарга катышып, төөлөрдү, машиналарды, тайларды утуп жүргөн белгилүү улакчынын аты. Ушундай атты алгыңыздар келсе, номерин экранга жазып коебуз. Баасы келишим баада, чалып байланышып алсаңыздар болот. Азыр курсагы токпу? Курсагы ток болгонуна байланыштуу чаптырып көрөлү десек, чаптырбай атышат. Мына баскандан эле байкасаңыздар болот. Повороттору, тормоздарын. Мынакей урматтуу туугандар. Биздин көкчө атты тартып бүттүк. Эми мунун шериги да сатылат экен. Бул жаңасы ат окшойт, Бул деле улакка кирип баштадыбы? Быйыл кирип атат. Муну кимдер, кайсы палбандар минген? Өзүм чабып атам, Рамазан. Өзүңүз? Рамазан палбан. Аяз палбан. Ушул палбандар чабып жүргөн жаңасы ат. Эми эле улакка үйрөтүлүп аткан ат экен. Муну дагы өзүңүз таптап өзүңүз үйрөтүп атасыз. Жоошпу? Бою канча мунун? Боюн өлчөдүңүздөрбү? Кара байыр.
Мынун экөөнүн бою бирдей эле болсо керек, Бою бирдей экен, карабайыр. Мына аркасынын соорусун тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр байкап, сындап баа бериңиздер. Мынакей. Азыр алдын төшүн көрсөтөбүз. Мынакей, төшүн байкаңыздар өзүңүздөр. Жакындатып да көрсөтүп беребиз. Мына. Бул улака эмиле кирди деп атасыз. Бир нерсе уттубу киргенден бери? Киргенден бери акча кой. Акча кой. Чабылган өзү 3 улак, 4 улак чабылды. Болгону 3-4 улак чабылды. Демек бул өсө турган ат турбайбы, Өсө турган ат экен достор. Эми үйрөтүлүп атат. Өзүңүз үйрөтүп атасыз. Пока жакшы жаңы үйрөнчүк болсо дагы, улака топко киргени, топтон чыкканы жакшы дейт. Күлүкпү, чуркаганы кандай? Тез чуркайбы? Күлүк ат экен. Тез чуркайт дейт. Тормуздары, повороттору жакшыбы? Демек достор, ушул атты алып баксаңыздар, бул өсө турган ат экен. Эмиле 3-4 улак чабыптыр. Ошентсе дагы, жаңы эле улакка чабылса дагы, койлорду, акчаларды утуп баштаптыр, эмитен эле. Мунун баасын быштыңыздарбы? 250 миң сом. Кеми бар? Жоош, Пейилдери жокпу? Муну Жодар Палбан чапканды чаба элекпи? Муну пока чаба элек экен Жодар Палбан. Ол көкчө атты чабып жүрөт экен. Бул чоң улактарга кирген бирок, Чоң улакка болгону бир жолу чабылыптыр. Бир минип бастырып, чаптырып көрбөйлүбү? Мына ол немеден баштай берейли? Жерди түштөгү, жерди сарат экен. Оозу жеңилби? Башы жеңилби? Оозу жумшак, Мынакей азыр өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Азыр бастырып чабып көрөт. Биринчи бастырып көрчү туган, Анан кийин көчөгө алып чыгып чаптырабыз. Будан кийин ол көкчө атты чаптырабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр байкаңыздар. Баскандары өзгөчө, туягы жеңил экен. Башы дагы жеңил. Оозу жумшак. Мынакей достор, туугандар, өзүңүздөр байкаңыздар, урматтуу ат сүйүүчүлөр, ат сынчылары. 250 миң сом кеми бар дейт. Жаңа сыят. Көчөгө бир чаптырып көрөлү, Мынакей достор, чаптырып көрөлү. Чапчы туган, мына өзүңүздөр байкаңыздар, оборотун ордунан алганын жакындатып көрсөтөбүз. Охой, туягынан чаң чыгат тимеле. Кайта бер. Мынакей. Мынакей достор.
чаптырып да көрүп атабыз. Повороттору токтогону, ордунан от алганы жакшы. Айланчы досум, мындай поворот кылып элдер суранып атышат. Мынакей. Жекеге дагы жакшы чыкса керек, а? Мына. Күлүктүгү сонун экен, а? Мынакей достор. Өзүңүздөр баан салып, байкап, назар салып туруңуздар. Мына бул атты чаптырып, бастырып, поворотторун, тормозун көрдүк. Мынакей урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү сатыла турган 2 ат тууралуу сиздерге маалымат бердик. Номерлерин комментарийге, описанияга, экранга жазып коебуз, экран алдына. Эгер жакса, чалып байланышып, ушул Куршапка келип алсаңыздар болот. Белгилүү, Кыргызстанга белгилүү улакчы, Жоодар Палбан минип жүргөн жана көптөгөн соорундарды утуп жүргөн ушул ат. Ат жакса, видео жакса, лайк басып, комментарийге өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып, ат жөнүндө оюңуздарды жазыңыздар. Ат жакса, сатып алганы ашыгып шашылыңыздар. Биз ушун менен бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бул аттын ээси ошол Мал базарга жакын жерде жашайт экен. Темиров Кочкор көчөсүндөгү номер канчанчы үй? Номер 10-чу үй. Өзүңүздөр телефон аркылуу байланышып таап келсеңиздер болот. Биз ушун менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аттар жакты мага жакты мисалы. Сиздерге дагы жакты деп ойлойм. Кызык болуп атса, анда экрандагы номерлерге чалып, баалашып алыңыздар. Кеми бар бирок, а? Сүйлөшсө болот.